48 жаштагы Шахсене Максуталиева көп жылдан бери жакырчылыктын азабын чегип келүүдө. Ал Өзгөн районунун Төрткөл айылында жалгыз кызы менен күн кечирет. Ушул тапта эне бала урап түшүү коркунучундагы мына ушул үйдө турушат. Өз өмүрүнөн кооптонгон үй бүлө жаңы там салууга колунда бар инсандардан колду күтүшөт. Акыбалы жок да, антип жүрөбүз. Өзүм оорутамын, өзүм ооруйм, башым ооруйт, бутум ооруйт ушинтип. Үйдө кысырат болуп, кыс-кыс деп. Жаңы үй салсак болду да, ошол башка иш жок эле. Шахсене Максуталиева ден соолугу жагынан да мүмкүнчүлүгү чектелүү. Ага мамлекет тарабынан бөлүнгөн 2000 сом тамак ашына араң жетет. Жетишпестиктен улам кызы дагы мектепке барбай көп учурда апасынын жанында болоорун айтат. Мен быйылкы жылда 11-классмын, быйыл 11-ди бүтөм. Анан ошого жашым жете элек иштеп окуйн десем, быйыл колунан келсе окуп иштеп, ошо апам карайын деген ойлор бар. Ошо азыр үйүм максат болуп атат да, азыр үй коркунучта турат. Оор акыбалда, ошон үчүн бизге жардам бериңиздер деп суранат элем. Шахсене Максуталиевага жардам кылар бир туугандары да жок. Агасы көзөтөр алдын үйүнүн пайдубалын тургузуп берүүгө жетишкен экен. Жалгыз боо эне элден бир аз жардам болсо быйыл коопсуз жайга көчүүнү максат кылууда. Ошо жардам берип, үй салып, үйдө эч ким жок. Укам өтүп кетти, апам өтүп кетти, ушун жүрөм да сала албай. Укам ошо өтүп кеткенден кийин үйдө жаап экөөбүз эле калдыгбыз. Эгер сиз Шахсене Максуталиевага материалдык жактан көмөк көрсөтүүнү кааласаңыз, экрандагы номерлерге байланышып, акча которсоңуздар болот. Асель Сыдокова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош облусу.